биздин жаш мамлекет. Ошол шараткан Эгемендүүлүк күнү Теңир Тоо жергесинде да салтанат менен белгиленди. Мамлекеттин көз карандысыздыгынын 32 жылдыгына арналган маданий иш-чара Турдакун Усубалиевдин ысымын алып жүргөн Борбордук аянтта өтүп, сахналаштырылган майрамдык кече манас айтуу менен башталды. Бүгүн жалпы кыргызстандыктар үчүн тарыхый күн. Мамлекет узак жана татаал жолду басып өттү. Кыргыз мамлекеттүүлүгү жылдызы жанган, же ыдыны өчкөн, жемиштүү же жеңилүү ызасын тарткан, кең аймакты кучагына алган ар кандай кезеңдерди башынан кечирди. Мындан улам эгемендүүлүктүн мааниси терең жана аны кийинки урпакка өткөрүп берүү башкы милдет дешет улуу муундун өкүлдөрү. Keyinki 3 yılın içinde bizden Respublikamız abdan önügüp, özüp, köp algılıklı işler жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө ошо 38 жыл өткөндөн кийин кандай жаңылануу болду? Албетте демократия. Демократия деген бул адамдардын укугу, сөз эркиндиги, бут ушулардын баарына жетиштик. Мамлекеттүүлүктү даңктаган улуу майрам менен нарындыктарды облус башчысы Алтынбек Эргешев да куттуктады. Айыл аймактары ирилештирип, социалдык объектилер курулуп, жолдор жасалып, ирригация системасы жакшыртылып, таза суу киргизилип, жаңы ишканалар ачылып, кыскасы элдин социалдык шартынан баштап экономикалык, агрардык, инфратүзүмдүк абалына чейин көрүнүктүү иштер жасалып келатат. Elimde egemendик günü менен куттуктайм. Ömürlüğü болушсун, Кудай тынччылык берсин, жакшылык болсун. Майрамдык өтө мыкты деңгээлде өтүп жатат. Ошо балдарым менен келип майрамдап атабыз. Кыргыз элине, бардык элибизге тынчтыкты, ийгиликти, ден соолукту, ынтымакты, кыргыз элибиз ынтымакта болсун. Жакшы күндөр көп болсун. Эркиндиктин байрагы бийик желбиреп, көз карандысыз мамлекеттин ысымы тарыхта кылымдап жашай берсин деген тилек айтылып, салтанаттуу иш-чара өнөр адамдарынын концерттик программасы менен жыйынтыкталды. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.